70 жыл тақтыда отырған Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II дүйнөдөн кайтты. Украина жеңилсе, Орусия Борбор Азияга кол салабы. Депутаттар мигранттардын өлүмү үчүн Орусиядагы элчи Клара Саматты кызматтан алууну жана жоопко тартууну талап кылышты. Москвада депутаттар Путиндин отставкасын талап кылып жатышат. Газпром түндүк агым 1 менен Европага газ берүүнү токтотту. Путин Орусия Украинанын экспорттоону чектеши мүмкүн экенин айтты. Дачасу боюнча коомдук комиссиянын жыйынында Мухаммедкалы Абылгазиев маалымат берди. Ушул жана башка дүйнөдөгү, Борбор Азиядагы жана Кыргызстандагы кабарларды менден угуңуз. Атым Нурайдай. Улуу Британиянын эң узак тактыда отурган падышасы Елизавета II дүйнө салды. Өлкөсүн 70 жыл башкарган 96 жаштагы монарх Шотландиядагы Балморал сарайында 8 сентябрда түштөн кийин көз жумган. Бул тууралуу Букингем сарайы жарыялады. Эми тактыга анын уулу Чарльз отурат. Принц Чарльздын айтымында сүйүктүү апасынын өлүмү ал жана бүтүндөй үй бүлөсү үчүн абдан кайгылуу учур болду жана бул жоготуу бүткүл дүйнөдө терең сезилет. Дээрлик бир кылым өмүр сүргөн королева 1926 жылы 21 апрелде Лондондо туулган. Ал ошол кездеги королдун экинчи уулу Йорк герцогунун тун кызы болгон. 1936 жылы король Эдвард 8 тактыдан баш тартып, ордуна анын иниси Елизаветанын атасы король Георгий 6 тактыга отурган. Үй бүлөсүндө Лилибет аталган королева 10 жашында тактынын мураскери болуп калган. Ал 27 жашында 1952 жылы тактыга отуруп, андан бери коомдогу чоң өзгөрүүлөргө күбө болду. Анын бийлик учурунда атактуу Уинстон Черчиллден баштап 6 сентябрда премьер-министр болгон Лиз Трасска чейин 15 премьер-министр алмашты. Эсиңиздерде болсо, былтыр 2021 жылы королева 74 жыл чогуу өмүр сүргөн жолдошу Ханзада Филипп менен кош айтышкан. Ал тирүү болгондо быйыл 100 жашка чыкмак. 2022 жылы Елизавета II королева болгондугунун 70 жылдык мааракесин белгилеген. Анын артында 4 баласы Чарльз, Анна, Эндрю жана Эдвард. Ошондой эле 8 небереси жана 12 чөбөрөсү калды. Ал эми Букингем сарайынын дарбазасында миңдеген адамдар гүл коюп, айрымдары королева Виктория мемориалына чыгып, желектерин илишип, монархты эскерүүдө. Украина жеңилсе, Орусия Борбор Азияга кол салабы. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Борбор Азия мамлекеттеринин журналисттери менен онлайн жыйын өткөрдү. Анда Украинадагы согуштун жүрүшү жана Орусиянын баскынчылыгына Борбор Азия өлкөлөрү кайдыгер мамиле кылып койгондугун, эгер Украина жеңилсе, постсоветтик өлкөлөрдү да мындайды башынан кечириши мүмкүн деп эскертти. Что как только у России появится первая возможность уничтожить ваше государство, так как она попыталась уничтожить наше, она этим воспользуется. Они точно так же считают, что вы искусственное образование. Вот все, что Путин говорит об Украине, завтра он может начать говорить точно так же. О Казахстане, уже вы знаете, какие процессы в Казахстане пытается Россия раскрутить. Об Узбекистане. О Кыргызстане, о Таджикистане. Дипломат Дмитрий Кулеба алгач Украинадагы соңку кырдаал тууралуу да маалымат бере кетти. Ал Украина эч качан Орусия менен согушууну каалабаганын. Эгер ошондой маалымат чыгып жатса, ал Москванын пропагандасы экенин билдирди. Орус аскерлери Украинага ушул жылдын 24 февралында басып кирген. Борбор Азия лидерлери согушта бейтарап позицияда экендигин билдиришкен. Ал арада Владимир Зеленский Украинанын куралдуу күчтөрү өлкөнүн түштүгүндө жана чыгышында масштабтуу контур чабуулдарды жүргүзүп, сентябрдын башынан бери 1000 чарчы километрден ашык жерди бошотконун жана учурда 30дан ашык калктуу конуштарды бошотуп, өз көзөмөлүнө алганын элге кайрылуусун да билдирди. Облустун айрым айылдарында аймактын коопсуздугун текшерүү жана камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Биз акырындык менен жаңы конуштарды көзөмөлгө алып жатабыз. Бардык жерде Украинанын желегин кайтарып, элибизди коргоодобуз деген өлкө башчы. Жогорку кеңештин айрым депутаттары жол кырсыгында каза тапкан 14 кыргыз мигрантынын өлүмү үчүн Орусиядагы элчи Гүлнара Клара Саматты кызматтан бошотуп, жоопко тартуу керектигин айтып чыгышты. Альянс менен элдик фракцияларынын депутаттары 9 сентябрдагы биргелешкен жыйында аталган сунушту президентке берерин белгилешти.
Эл өкүлдөрү Орусиядагы элчинин ишине да мигранттардан нааразычылыктар түшкөнүн айтып, карапайым мигранттар менен элчи иш алып барбай жатат деп сындашты. Ошондой эле депутаттар эмгек жана миграция министри Кудайберген Базарбаевдин аткарган ишин карап, кызматтан бошотуу керек деп эсептешет. Миграциялык каттоосун жаңыртуу үчүн 14 кыргыз жараны Казакстанга барып, Москвага кайтып келе жатканда жол кырсыгынан мерт кетишкен. Москванын Ломоносов муниципалитетинин депутаттары Путинден анын отставкага кетүүсүн талап кылышты. Алар анын башкаруу модели эскиргенин, бул Орусиянын өнүгүүсүнө тоскоол болуп жатканын айтышты. Депутаттар мамлекеттин бейпилдиги үчүн бийлик алмашып турушу керек экендигин, Путин экинчи мөөнөткө шайланып келгенден кийин баары бузулганын да белгилешкен. Алардын бул кайрылуу жасаганы боюнча протоколдук чечими муниципалдык округдун расмий сайтына жарыяланды. Ошондой эле кайрылууда эл өкүлдөрү Путин жана анын кол алдындагылардын узак убакыт бою агрессия менен коштолгон риторикасы Орусияны кансыз согуш дооруна алып келгенин, ички дүң өнүм кыскарганын, минималдуу айлык акы мурда айтылган көрсөткүчкө чейин көтөрүлбөгөнүн, билимдүү жана жумушка жарамдуу жарандар өлкөдөн кетип жатканын белгилешкен. Орусияда убада кылынган туруктуулуктун дайыны жок экендигин да айтышкан. Ал эми 7 сентябрда Санкт-Петербургдун Смоленская муниципалитетинин депутаттары да мамлекеттик думага Владимир Путинди мамлекетке чыккынчылык кылды деп айыптоо жана аны кызматтан алууну талап кылуу боюнча кайрылуусун жарыялашкан. Санкт-Петербургдун депутаттары Путиндин Украинага баскынчылык менен согуш ачышы Орусиянын жана анын жарандарынын коопсуздугуна зыян келтирет деп эсептешет. Орусия Европага түндүк агым 1 аркылуу газ экспорттоону 31 августта токтоткон боюнча каналдын ишин жанданта элек. Орус президенти Владимир Путин айткандай, Европага газ берүү иш жүзүндө белгисиз мөөнөткө, башкача айтканда, Германия ремонттолгон турбинаны тиешелүү документтери менен кайтармайынча түндүк агым 1 газ кууру ишке киргизилбейт. И все говорят, вот, значит, Россия использует, это оружие энергетическое. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам. Сколько они заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам. Анын айтымында Батыштын Орусия энергетикалык экспортун курал катары колдонду деген айыптоолору болбогон кеп. Кеп болуп жаткан Портовая газ сордурган компрессордук станциясындагы жалгыз иштеп жаткан биринчи түндүк агым газ турбинасынын ишин Газпром компаниясы техникалык оңдоо иштери жүрөт деген себеп менен 31 августтан 2 сентябрга чейин токтоткон. Орусиянын билдирүүсүндө текшерүү Газпром жана Германиянын Siemens компаниясы менен биргеликте жүргүзүлүп, аларда станцияда Путин белгилеген жарылуу коркунучун туудурган мунайдын агып жаткандыгы аныкталган актыга кол коюшкан. Буга байланыштуу газ куурунун иши 3 сентябрда биротоло токтогон. Анткени менен Siemens компаниясы мындай жагдайда түндүк агымдын ишин толугу менен токтотууга кажети жоктугун билдирген эле. Ал эми Еврокомиссия газ берүү боюнча абалдын мындай бурулушун Орусиянын жөн эле ойдон чыгарылган шылтоосу катары баалады. Еврокомиссиянын өкүлү Эрик Мейкер жеткирүүчү өнөктөш катары Орусия ишенимсиздигин дагы бир ырастады деп жарыялады. Ошондой эле Евробиримдик түндүк агым аркылуу гана газ берүүнүн азайышын алардын Украинаны колдогону үчүн Орусия басымы катары эсептейт. Германия турбиналар Орусияга жиберүүгө даяр турганын, бирок орус тарап буга кызыктар болбой жатканын айтып жатат. Буга чейин дагы июль айында пландык оңдоо иштерине байланыштуу деген себептер менен түндүк агым кууру 10 күнгө толугу менен өчүрүлгөн. Ошол күндөн тарта Европа өлкөлөрү газ сатып алуунун альтернативдүү булактарын издеп, орус газына болгон муктаждыкты азайтууга киришкен. Орусиянын президенти Владимир Путин чыгыш экономикалык форумунда июльда БУ менен Түркиянын ортомчулук астында ачылган Украина портторунан эгин экспортунун чектелиши керектигин айтты. Мунун себебин ал Украина кедей өлкөлөрдү колдоо келишимин аткарган жок. Украина эгини Евробиримдик өлкөлөрүнө экспорттолуп жатат деп түшүндүрдү. Путиндин бул айтканын кийинчерээк Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган да кайталады. Анын айтымында Украинадан келген эгин кедей өлкөлөргө эмес, бай өлкөлөргө кетип жатат.
Эрдоган Орусиядагы эгинди экспортташы керек деп белгиледи. Киев буга эмне деп жооп берди. Украина президентинин аппаратынын жетекчисинин кеңешчиси Михаил Подоляк Путиндин айткандарына комментарий берди. Ал Орусиянын дан келишими боюнча даттануулары таң калыштуу экенин, анткени келишим Москвага эгиндин кайда кетерин аныктоодо эч кандай роль бербей турганын айтты. Стамбулда кол коюлган келишимдер бир гана Кара деңиз аркылуу жүк ташуучу кемелердин өтүшүнө тиешелүү, деди Подоляк. Украинанын инфраструктура министри Александр Кубраков Твиттердеги баракчасында коркутуулар жана фейктер орус саясатына мүнөздүү деп жазды. Анын эсеби боюнча Азияга 1 миллион тоннага жакын дан ташыган 54 кеме, Африкага 469 000 тонна даны менен 16 кеме, Европага 853 000 тонна 32 кеме жөнөтүлгөн. 22 июлда БУ жана Түркиянын ортомчулугу менен Стамбулда Украиндан экспорттоо боюнча келишим түзүлгөн. Согуштун шартында азык-түлүк баасы кымбаттап, айрыкча Африкада ачарчылык коркунучу жаралган. Ал арада Wall Street Journal газетасы Кара деңиз аркылуу кошумча ташуулардын таасири дүйнөлүк баанын төмөндөшүнө жардам бергенин, бул жакында эле баалардын көтөрүлүшү катуу сезилип жаткан, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн пайдалуу экенин жазды. Басылма Путиндин эскертүүсү Кремль Европага жаратылыш газын берүүнү чектеп жаткан учурга туш келгендиктен Орусия процедуралык каршылыктар менен дан келишимин бузушу мүмкүн экенин белгиледи. 120 күнгө түзүлгөн дан келишими чектелеби же узартылабы азырынча белгисиз. Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушундагы кырсыкты иликтөө боюнча түзүлгөн комиссиянын кезектеги жыйынында акчалар кайда жумшалганы айтылды. 9 сентябрда Бишкекте курамына саясатчылар, журналисттер жана активисттер кирген комиссиянын жыйыны өттү. Анда экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ACT Airlines түрк компаниясы берген компенсация кандайча бөлүштүрүлгөнүн жана коомчулуктан чогулган жардам кайда жумшалганын айтып берди. 2017 жылы 16 январда Бишкектин четиндеги дача суу конушунда Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан Боинг учагы кулап түшкөн. Анда 85 тоннадан ашык жүк болгон. Кырсыктан 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч каза тапкан. Учак туркиялык ACT Airlines компаниясына таандык болуп чыккан. Достор, бул жумадагы маанилүү кабарлар ушулар болду. Эмки апта аягына чейин көрүшкөнчө.